Бүгүн 2019-жылдын 21-августунда Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков соттук укуктук реформасынын алкагында жүргүзүлүп жаткан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалымат системасын киргизүү боюнча Бишкек шаардык сотунда жана Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда жасалган иштер менен таанышты. Сот департаментинин алдындагы Адилет сот маалымат технологиялары боюнча мекемесинин жетекчиси Александр Юрьев жүргүзүлгөн иштер боюнча маалымат берип жатып, Бишкек шаардык сотунун сот залдарында аудио жана видео жаздыруу системалары орнотулгандыгын белгиледи. Бул система толук кандуу иштей баштаса, аралыктан сурак жүргүзүү, күбөлөрдү аралыктан суроо мүмкүнчүлүгү пайда болуп, тарапты сот отурумуна алып келүү кажети жок болоорун, соттолуп жаткан адамдын укуктары корголуп, сот отурумуна аралыктан катышып, аны көрүп угааларын баса белгиледи. Ал эми кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалымат системасын киргизүү боюнча иштер жүрүп жаткандыгын, аталган система экинчи инстанциядагы сотторго тесттик режимде киргизүү 10 сентябрга пландалып жаткандыгын маалымдады. Эта система не только своего рода облегчение труда секретаря. Бул система бир гана сот отурумунун катчыларынын ишин жеңилдетүүгө эмес, ошондой эле тараптарга да сот отуруму тууралуу объективдүү маалымат алууга ыңгайлуу шарт түзөт. Эгерде ачык сот отуруму болсо, тараптарга сот отурумунун аудио жана видео жазуусун алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Сторонам судебных заседаний может быть предоставлена в цифровом виде именно аудио-видеозапись этого заседания. Ошондой эле Александр Юрьев Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда жасалган иштер боюнча маалымат берди. Анын айтымында аталган сотто автоматташтырылган маалымат системасы толук кандуу иштеп жатат. Бул система менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалымат системасын бириктирүү ушул жылдын 1-октябрына пландалгандыгын, 2 жана 3 инстанциядагы соттор автоматташтырылган маалымат системасын киргизүү менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалымат системасын бириктирүү иштери кызуу жүрүп жаткандыгын кошумчалады.